13-закон. Адамдардын түшүнбөстүгүнөн баштаган ишиңди тыштап салба. Эфет көпчүлүк адамдар урматтаган докладчиктин жакшы угуучусу эле. Ал жашоосун өзгөрткүсү келди. Анын үстүнө кызыктуу ачылыш жасады. Бардык угуучулар докладты бирдей баалашкан эмес. Кээ бир адамдар докладчикке күлүп, аны критикалашты. Кээ бирлери докладчикти анча деле жакшы дешкен да жок, жаман дешкен да жок. Бирок көбүнчөсү Эфет сыяктуу аябай шыктанып, кызыгуу менен кабыл алышты. Жана алар аны жашоосунда колдонууга аябай чыдабай турушту. Эфет докладчиктин жанына келип, эмне үчүн угуучулар ар кандай кабыл алышканын сурады. Докладчик жооп берди. Бул 3 группадагы адамдар ар бир чоң докладда кезигишет. Процент ар кандай болушу мүмкүн. Бирок бардык аудиторияда шылдыңдаган, критикалаган адамдар болот. Кайдыгер болгон адамдар болот. Же кызыккан, шыктанган адамдар болот. Башында мен баары үчүн кызыктуу болгонго аракет кылчумун. Бирок андай болбойт. Кээ бир адамдар шылдыңдоону же критикалоону өзүнүн жашоосундагы максат кылып алышкан. Ар бир эле адамга жаңы нерсени ачууга эрдик берилбейт. Ушул 3 группаны туура кабыл алуу эле кимдер менин идеямды жакшы кабыл алгандарына гана көңүл бурганым жеңилирээк болот. Ошондон бери мен өзүмдү жакшы сезип калдым, деп жооп берди докладчик. Ар бир жеңүүчү жаман көргөндү дагы кабыл алганды үйрөнүшү керек. Жана ушул 3 группа дайыма болоорун түшүнүшү керек. Биринчи группа аны эч качан кабыл албайт. Башкасы эч убакта эчтекеге чечим чыгарышпайт, кыймыл-аракет кылышпайт. А 3-чү группа аны кабыл алышат, анын идеясын же проектисин кабыл алышат. Эмне кылсаңар да, силер сөзсүз ушул 3 группадагы адамдарга кезигесиңер. Бул дүйнө өзү ушундай түзүлгөн. Бул сенин проектиңе, сенин фирмаңа, кызматыңа же сага карабайт. Адамдын жаратылышы ушундай. Любой идея, проект өзүнүн сапатына карабай 3 фазадан өтөт. Биринчи фаза. Биринчи баскычта баары сага күлүшөт. Сени серьезно кабыл алышпайт. Сени шылдыңдашат. Экинчи фаза. Критика фазасы. Эч ким шылдыңдабай калат. Анткени ийгиликке жеттиңер. Сынчылар пайда болушат. Экинчи фазаны позитивдүү кабыл алсак болот. Критиканы дагы биринчи заслужить этиш керек. 3-чү ступеньде сыйлап калышат. Өзүнүн максатына карай бекем жеткен сабырдуу адамдарды критикалабай калышат. Аны сыйлап башташат. Бирок критикалап турган адамдар сөзсүз кала берет. Бирок буга реакция деле болбой каласың. Бактыга жараша, ушул 3 фазада тең жогорку айтылган 3 группадагы адамдар болот. Баары эле шылдыңдап, критикалай бербейт. Силер поддержка күткөн адамдар дагы болот. Бирок бардык ступеньде силердин кылгандарыңарды критикалаган адамдар болот. Маанилүүсү биз аларга кандай реакция кылганыбызда. Көбүнчө бизде 2 крайность болот. Бир жагынан критика үчүн толук жабык адамдар болот. Алар өздөрүнө критика менен караган, ошондон бирдемкени үйрөнгөн мүмкүнчүлүктү колдонушпайт. Кээ бир адамдар болот. Любой критиканы кабыл ала беришет. Жүрөгүнө жакын алып, ошого страдать эте беришет. Өздөрүнүн ишинен күмөн санап башташат. Мындай адамдар баарына жакканга аракет кыла беришет. Ошентип алар өздөрүн алдашат. Биз золотая серединаны табышыбыз керек. Бир жагынан биз туура айтылган критикага көзүбүздү жумбашыбыз керек. Каталарыбызды ачык эле моюнга алганды билишибиз керек. Экинчи жагынан биз унутпашыбыз керек. Жашоодо көп соккулар болот. Критика сөзсүз болот. Критикадан үйрөнүш керек, бирок ошонун айынан жеңилип калбаш керек. Ушул 2 крайностьтин так чек арасы жок. Биз критиканын адилеттүүлүгүн жана конструктивдүү багытын түшүнүшүбүз керек. Деструктивдүү критика дагы болушу мүмкүн. Кандайдыр бир системанын установкасынан. Эгер сиз аны аныктай албасаңыз, критиканы кабыл албаңыз. Сиздин ийгилик чоң болот эгерде сиздин реакцияңыз бир аз азыраак болсо. Жеңүүчүлөр өздөрүнө деструктивдүү критиканы кабыл албаганды адат кылып алышкан. Алар түшүнөт, проблема критикада. Алар билет,
дайыма шылдыңдаган, күлгөн, критика айткан адамдар дайыма болорун жана аларды кабыл алышпайт. Бу дүйнөдө баарына жаккан эч ким жок. Бизге эмне влиять этиш керектигин биз өзүбүз чечебиз. Биз адамдарды өзгөртө албайбыз. Бул жакшы. Ар бир адам өзүнүн эркин башкара алат. Бул адамдар биздин чечимге кандай таасир берерин биз өзүбүз тандайбыз. Биздин сунуштар жакпай калган адамдар болушу мүмкүн. Бул коркунучтуу эмес. Биз башка адамдардай болуп ойлонушубуз керек эмес. Эмне үчүн ушул аталган эки группа бар? Баарын критикалай берген адамдар болот. Бака менен Скорпион жөнүндө аңгеме бар. Бир жолу Скорпион дарыяга келет. Ал сүзө албагандыктан Бакадан сурайт. Мени тигил өзгө өткөзүп койчу деп суранат. Бака макул болбойт. Мен али жинди боло элекмин. Сен дарыянын ортосунан мени коркунучтуулугуң менен мени чагып алсаң, мен өлүп калам. Кымбаттуу Бака, өзүңдүн бака башың менен ойлосоң боло, деп жооп берди Скорпион. Эгер мен сени чаксам, сен чөгүп кетесиң, мен дагы сени менен кошо чөгөм да, деди. Бул сөз Бакага акылдуудай көрүндү да, ал Скорпионго белине отурганга уруксат берди. Дарыянын ортосуна келгенде Скорпион Баканы чагып алат өзүнүн уусу менен. Бака өлүп баратып. Эмне үчүн сен мындай кылдың? Эми экөөбүз тең өлөбүз, деп сурайт. Скорпион: анткени мен Скорпионмун, деп жооп берди. Дайыма критикалай берген адамдар болот. Алардын кээ бири ичи тарыганынан критика айтат. Кээ бири өзүнө недовольный болгон үчүн критика айта беришет. Алар эч качан айтышпайт, мен буларды кемчиликтерин тапкан үчүн критика айтып атам деп. Ичи тар адамдар өздөрүнүн критикасын серьезный критика айтып аткансып айтышат. Кээ бир адамдар бардык нерсеге негативдик көз караш менен караганды өздөрүнүн кредосы кылып алышкан. Алар силерди жолдон чыгарып ийбеши керек. Анткени зыянкеч кишинин максаты зыян кылуу. Силер өзүңөргө суроо берип көрүшүңөр керек. Эмне үчүн кээ бир адамдар калп айта берет? Анткени ал калпычы. Ууру уурдайт, калпычы калп айтат, критик айтат, шылдыңдоочу шылдың кыла берет. Критикадан качуу үчүн бир способ бар. Эчтеке кылбаш керек жана эчтекеге жетпеш керек. Ушул средство гана жардам бере алат. Биз жашообузда адамдардын сын айтканына жетелинбешибиз керек. Андай адамдар өздөрүнүн бактысыздыгын башкаларды бактысыз кылып жеңилдетип турушат. Биз өзүбүз гана чечебиз. Бизге тиги же бул критика бизге тийиштүүбү же жокпу? Ошондуктан сын тагуулар жеңүүчүлөргө таасир бербейт. Алар билет, адамды критика оорутпайт. Шылдыңга, критикага болгон мамиле оорутат. Эгер бизди кимдир бирөө Марстан келген армиянын жетекчиси деп күнөөлөсө, биз күлүп гана коймокпуз. Биздин туруктуулугубуздун жоктугу бизди аярлуу кылат. Бардык эле адамдар түшүнбөстүктөргө, критикага кабылышат. Айырмасы аларга болгон биздин реакциябыз. Биздин өзүбүздү кандай сезгенибизде. Биз өзүбүздүн ишибизди, фирманы, биз менен иштеген адамдарды кандай көрөбүз? Өзүбүздүн сезимибиз кандай? Рыноктун потенциалы кандай? Бирок эң чоң айырмабыз өзүбүздү кандай сезгенибизге байланыштуу. Адилетсиз критика оорута албайт. Биз өзүбүз гана өзүбүздү оорута алабыз. Эмне деп сүйлөгөндөн, же эмне кылгандан айырмаланбайт. Кандай сүйлөйсүңөр, кандай иш-аракет кыласыңар, ошондон айырмаланат. Силердин өзүңөрдүн сезимдер чечүүчү фактор болуп саналат. Адамдар бирдемкени жасаганга даяр, бирок мындай даярдык жетпей калышы мүмкүн. Ошондо кимдир бирөөнө жасаган ишинин туура экенине ишеними азаят да, критика үчүн аярлуу болуп калат. Игиликсиздик болгондо колун ылдый таштап салышат. Игиликке жеткенге канчалык себептер, максаттар, ишенимдер көп болсо, ошончолук биз өзүбүздүн ишибизде ишенимдүү болобуз. Ошондо бирөөнүн айткан сөздөрү анча деле маанилүү болбой калат. Ошондо силердин максатыңар башкалардын ой пикирине маанилүүрөөк болуп калат. Биз өзүбүз гана чечебиз. Көбүнчө кайсыга көңүл буруш керек экен? Биздин айлана чөйрөнү кабыл алуубузду биз өзүбүз тандап алабыз. Эгер силерди кабыл алган, силердин идеяңарды кабыл алган адамдарга гана көңүл бурсаңар,
силер бактылуураак, ийгиликтүүрөөк болосуңар. Жашооңордун позитивдүү моменттерин көбүрөөк эстегиле. Ийгиликтериңерди жазып тургула. Ошондо алар силердин эсиңерде көбүрөөк калат. Адам канчалык өзүнүн ийгиликсиздиктерин аз эстесе, ал ошончолук көбүрөөк ийгиликтүү болот. Ийгиликсиз адамдар өздөрүнүн башынан өткөн катастрофаларды, кулап калууларын, өзүнүн бүгүнкү эң жаман акыбалын көп эстешет. Жеңүүчүлөр тескерисинче эмнени жакшы жасай алгандары жөнүндө көп сүйлөшөт. Ийгиликсиз адамдар ийгиликсиз ойлору жөнүндө негативдүү ойлорун өздөрүнө беките беришет, а жеңүүчүлөр ийгилик жөнүндө позитивдүү ойлорун бекитишет. Алардын кимиси туура кылат деген суроо маанилүү эмес, кимдин иштери жашоосу жакшы болуп атканы жөнүндө суроо маанилүү. Ушул эки группадагы адамдардын жашоосун бир аз байкап көрсөңөр белгилүү болот.